Ысык-Көл облусунун Тамчы айылындагы аэропортунун шыбынан аккан суу боюнча Манас аэропортунун басма-сөз кызматы түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, мөндүрдүн кесепетинен ушундай жагдай жаралган. Кечээ Тамчыда жаан жана мөндүр жаган. Мөндүр суу кеткен түтүктөргө толуп, анын кесепетинен каттоо зонасын суу каптаган. Бул көйгөй 30 мүнөттүн ичинде чечилди. Учурда аэропорт штаттык режимде иштеп жатат жана рейстер кармалган эмес деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармактын колдонуучулары Ысык-Көлдүн Тамчы айылында жайгашкан аэропорттун шыбынан жамгырдан суу сагып жаткан видео менен бөлүшкөн. Бирде тосмосу кулап, эми мынтип үстүнөн жамгыр аккан чыры бүтпөс Тамчы аэропорту. Уят, эң эле уят. Жайдын чилдесинде туристтик сезондун ортосунда ааламга уят болдук го. Мына тендер деген коррупциянын кесепети деп жазышууда соц тармак колдонуучулары. Маалымат Назарнёс. Oke, sihirli bizi kepala.